Skinwalker Ranch түндө жоголгон үн. Юта штатындагы Skinwalker Ranch АКШдагы эң сырдуу жана коркунучтуу аймак. Бул жерде малдар түшүндүрүлбөгөн жоголуштарга дуушар болот. Түндө адамдарга каалаган образына кире алган караңгы фигуралар көрүнөт. Жергиликтүү Навахо элдери эскертет: эгер түндө үн уксаң, жооп бербе. Ал адам эмес, ал сени аңдып жүрөт. Түндө талаа муздак, жалгыздыкты сезиң. Ашыкча кыймылдаган бир нерсе сени көздөй карап турат. 2018-жылы 3 жаш изилдөөчү Алекс, Кейти жана Брайан таңгактарын от жана камералары менен Skinwalker Ranch'ке келишет. Түн киргенде алар чатыр куруп, от жагышат. Сырттагы караңгы токойдун тынчтыгы күтүүсүз коркунуч менен толуп турат. Бир кезде Майкл сырттан өз атын чакырган үн угат. Майкл, жардам берчи. Бирок анын досу Эндрю жанында отуруп жатканын баары билет. Ал үн чындыкка карабастан аларды тартып чыгаргыдай күчкө ээ. Сыртка чыгып караганда алыстан карышкыр сымал фигура көрүнөт. Ал тик туруп, адам сымал кыймылдайт. Фонарды жандырышат. Фигура көз ачып жумганча жок болуп кеткендей көрүнөт. Ошол учурда алар өз үндөрүн чатырдын сыртынан угуп калат. Эшикти ач, бул менмин, Джошмун. Тез чык, жардам берчи, бул мен, Майклмын. Жүрөк согуу ылдамдап, караңгы чатырда алар адамдыкы эмес, бирок тааныштуу үндөр угулат. Түн ортосунда алар сырткы талаага чыгышат. Издерди карашат. Алыстан чоң карышкырдын издери, бирок кыска убакыттан кийин адам изине айланат. Кара фигура алардын артынан жакындап, алгылыктуу кыймыл менен аңдып турат. Бир аздан кийин Брайан жоголуп кетет. Анын кычкыруусу бир нече секунд гана угулат. Достору аны издеп, токойдо өзү жоголуп кеткендей издерди көрүшөт, бирок алар эч качан аны таппай калышат. Эртеси жергиликтүү фермерлер келип, издерди текшерет. Бул издер адамдык эмес, жаныбардык эмес болуп чыккан. Ошол күнү дагы бир түн ичинде түшүндүрүлбөгөн кыймылдар жана жоголгон мал катталган. Навахо элдери эскертип, Skinwalker үн менен алдайт. Жаныбарлар кебетесинде көрүнөт, бирок эч качан адам эмес. Эгер түндө үн уксаң, жооп бербе, ал сенин артыңан ээрчийт. Алекс менен Кейти ошол окуя тууралуу эч качан ачык сүйлөшкөн эмес жана түндө талаага кайра кайрылышкан эмес.